Ушул убак саатында маалымат бербеген үчүн мен көйгөөр бердим. Себептен бул алардын аппараттын кызматы болуш керек. Аппараттын түздөн түз ушул пресс служба менен пресс катчын түздөн түз милдети болуш керек. Мен эч качан мына кандай гана жыйналыш болбосун, аны протоколдоп, аны видеого тарттырып айтылган сөздөрдүн бардыгы эч кандай жашыруун секрет жок. Эми адамдын кызматта бардыгын контроль кылып калыш кыйын экен. Советиңиз аябай жакшы. Эгерде ошол учурда Малайзияга эгер билген журналист же айтып койбойт, же башка албайт, же ушу пресс катчы пресс служба учурунда программаны берип, эмне себептен кандай кетип атат десе, эч кандай сөз болмок эмес. Мына мен жубайым жөнүндө айтып атышат. Мен жубайымы каалаганынан алып барганым жок. Себеп дегенде ошолор келгенде протокол менен жубайлар менен келген экен. Бул ответный визит. Алар келгенде өткөн созукта келишкен. Мунун бардыгын протоколду МИД аркылуу биз муну мен гана каалап туруп мен барып келишим керек деген ой пикирден алыс болуш керек. Бул деген нерсе через Тышкы иштер министрлиги боюнча тактыкталат. Мен ушул башыма көп эле нерсе өткөн. Ошон үчүн Тышкы иштер министри да жубайыңыз менен барышыңыз керек. Биздин протоколдогу айтканына карабастан келинчегиме билетти жаздырып, акчасын төлөп, өз жаныбызда билетти жаздырып алганым. Мына мен бүгүн эч кандай баягы мамлекеттин эсебинен дегенден коркпой айтсам болот да. Ошон үчүн туура советиңиз мындан кийин бардык маалыматты ачык айкын берип турбаса, мен катуу сөгүш жарыялагам, андан кийин да чара колдонобуз. Бирок журналисттерди дагы, ошол интригандарды да чакырам. Эгерде маалымат керек болсо, түздөн түз келиңиздер, мен чындык маалыматты берем. Эгер чын болбосо, кийин ошону айтыңыздар, сиздин уятыңыз жок экен. Азаттыктын радио жана теле берүүлөрүн Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, рус чекит Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Азаттык чекит KG. Аалам жаңылыктары алаканыңызда. Айдар Акаевдин көп суммадагы акча алганыңызды депутат Нариман Түлеев күбө катары айтып берди. Аскар Акаевди Кыргызстанга кайтара алган жоксуз. Эми акчаны Айдар Акаевга кайтарып бересизби? Айдар ошо сиздин айткан, аны ошол Нариман алып келип берип кайтарып берсе, мен сүйүнөт элем. Ошол менин коллегам, досум. Ошол жигит ушуну таркатты. Эми бул туура эмес маалымат, себеп дегенде мындай болгон эмес. Ошон үчүн дагы Президенттик шайлоого катышасызбы? Эгер катышпасаңыз, кайсы талапкерди колдойсуз? 15-нче убакыт бар, көрөбүз. Анан кимдери регистрациядан катышпай калсак, регистрациядан өтүп кимиси калса, ошондо да тандайбыз. Эми мен мамлекеттик деңгээлдеги кызматчы катары эң негизгиси мамлекеттеги туруктуулукту тандайм. Эң негизгиси таза, чындык шайлоо өткөнү тандайм. Максим Бакиев менен жолукканыңызды Орусиянын күч түзүмдөрү видео тасмага түшүрүп алышыптыр. Эгер жолуктум десеңиз, анда ачык эле айтпайсызбы? Максим Бакиев боюнча айтып атпайм. Максим Бакиев боюнча Интерпол өзү таба албай жүрсө, биз кайдан жолугабыз? Мен мага анекдотто ушундайчы. Лондондон чыга албай жатат деп биздин ички иштер министрлиги Эсенбай айтып атса, анан кийин алар таба албай жүрсө, биз таап жолукканыбыз бул анекдот. Урматтуу спикер, Марат Султанов спикер болуп турганда чет өлкөгө кадыресе эле учак менен уш экен. Балким сиз тажрыйба жетпей, командаңызда тажрыйба жоктуктан эмнени жасабаш керектигин айткан киши жоктур. Ушул нерсени мойнуңузга аласызбы? Марат Султанов боюнча жаңы жооп бербедим. Марат Султанов спикер болгондо ал мезгил башка эле, азыр башка мезгил. Эми анын айтканындай, бүгүнкү күндө ар кимсе элге жага турган сөздү айтпаш керек. Бүгүнкү күндө мамлекеттүүлүктү, мамлекеттин деңгээлин, мамлекет кыргыз мамлекети бар экенин көрсөтүшүбүз керек. Ага достойно жүрүшүбүз керек. Ну давайте анда биз начар жашап атабыз деп министрлерге эшек мингизели. Чет өлкөгө эшек минип алып барайлы. Кимсиз менен сүйлөшөт. Эми мамлекет болгондо мамлекеттин деңгээлин сакташ керек. Жогорку кеңеш төрагалыгына келгенден бери сизди илгерки баймановтордой мүнөз күткөн инсан катары таанып биле баштадык. Өткөндө сиздин унааңыз келе жатканда майы тез жардам унаасын өткөрбөй койгон эле. Эл оозунда элек жок дейт. Жер-жерлерге барганда акимдер тай союп, чоң ызат менен сыйлашын. Губернаторлор чай коюшун каалайт экенсиз. Кичи мекениңиз алайга барганда жолдорду 2 күн жабышыптыр. Эмне жаап койду билбейм. Ошол фантазиясы менен айтып атса керек 2 күн жапты.
алайлықтарға 2 күн жапсалар, алайлықтарды білесіздер алар. Екіншісі тай сойып тұр, башқа сойып тұр деп. Мен көбінше Қырғызстан için қыдырып, мына Чүй өренін қыдырдым, Жалал-Абадта президент менен Ошты қыдырдық. Ошол мезгилде барып bir күндө biz ертеден кечке жолугушуп көрүп, келип суюлуп жатып калган күндөрүбүз да болмапты. Ошол кайсы малда тай жеп атышыптыр, чыкырып койса жакшы болмок. Biz чөтө катышпай калыппыз. Андан тышкары Байманап дейт, Кыргыз хандын балдары бардыгыбыз эле Байманаппыз. Ал биздин карактерибизде, биздин каныбызда, ал Байманаптык эмес. Биз ушундай башыбызды бийик көтөргөн, көкүрөгүбүздү алдыга мындай көтөргөн калкпыз. Ошон үчүн эми өзүнүкүн көрбөй эле бирөөнүкүн көрсө керек ал киши. Программабыз болсо булайбыз. Биз мындан 1 жыл 7 ай мурун токко урунуп, 2 колунан ажыраган Самат деген баланын тагдыры тууралуу кабарчыбыз Мирлан Токталиев ушул Жал айылына барып тартып келген эле. Ушул 2 колунан ажырагандан кийин Саматтын жашоосу кандай болуп жатат? Ал Самат кантип тамактанып, кантип телефон менен сүйлөшөт? Ушул тууралуу Мирландын сюжетин көрөлү. Мирландын сюжетинен кийин ушул сайтыбызга келген, Саматка келген жардамдарды андан кийин тартуулайбыз. Асылбек уулу Самат 2 колунан 2009 жылдын 30 сентябрында ажыраган. 8 класстын окуучусу досу менен мектептен келе жатып, жол боюнда жайгашкан трансформаторго жакын эс алып отуруп калышат. Эс алган соң ордунан турары менен аны тогуруп, эс үчүн жоготуп, ошол күнү ооруканага жеткирилген. Мени биякта мамам, байкелерим, эжелерим болуп чогуу турабыз. Ошо бул үйдө биз жашайбыз. Бул жерде канчадан бери турасыңар? 6 жыл болуп калды. Азыр эми күнүгө эмне кыласың? Ушунда колуңан ажырагандан кийин эмне менен алек болуп атасың? Ошо сүрөт тартып, телевизорду өзүм коюп, өзүм жазып ошентип атам деп окуп. Кантип тартасың сүрөттөрдү көрсөтсөң? Кантип даярданасың? Ким даярдап берет сага? Өзүм эле даярдайм. Эшке баягы көп чыга албайт. Үйдө болот көбүнчө, экөөбүз үйдө болобуз. Сабак окуйбуз. Мектептен ошо Саматка үйдө мугалим бөлүп берейин деп ошо бөлүп берген. Мугалимдери келип окутуп турат сабактарын. Толук эле бардыгы эле сабактарды келип окутабы? Азыр 3 мугалиме келип турушат мугалимдер. Анан бөлүнүп келип окутуп кетип турушат. Көбүнчө ошо англис тилин көбүрөөк сураганбыз. Ошо бала баягы өзүнүн келечегине ошо англисче үйрөнүп, мындай эл сыяктуу болуп, элдерде жана балдарда болуп чет өлкө жактан иштесе, жок дегенде колуна протез салынып антип калса деп биз да ошо аракет кылып атабыз. Самат, эми мына ушу колуңан ажыраганга чейин сүрөт тартып жүрөң өзүң үйдө? Кол менен анча деле тарта албачумун. Азырчы кандай тартып атасың бутуң менен? Азыр эми сүрөткө кызыгып калгам. Эми үйдө жата бергенде эмне деп буту менен сүрөт тарта баштадым. Буту менен кармай албачумун. Кийинчерээк өзүм кыйналып атып тартып алдым. Сүрөт көп кызыкчу эмес. Анан ушу кийин өстүп эмесине пайда болду окшойт. Өзү эле отуруп карандаштарды эме кылып, буту менен аракет кылып калды да. Анан баягы эме жерде тургандарды буту менен жыйнашып, ушу өзү аракет кылып калды. Келечекте мисалы ким болгуң келет өзүң? Переводчик болоюн деп аткам. Англискийден. Анан ал болуп калса, же компьютерго же немеге кирип алайын деп аткам. Юрист болоюн деп аткам. Телевизорду өзүм барам.